алгачкы коногубуз келип калган учуру, аны биз тааныштырсак, Казакстандагы жана Кыргызстандагы Номад каскадерлор тобунун мүчөсү, актер, Учур жаштар театрынын актеру Нурмат уулу Бактыбек мырза бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Маанайыңыз жакшы элеби? Маанайым аябай жакшы. Алгачкы эле суроо, Бактыбек мырза, өзүңүз көп болгондой бүгүн биз кооптуу кесиптер, коркунучтуу кесиптер деп таанап, темабызды тандап алып, сизди чакырып отурабыз. Сиз бул каскадерлук кесип негизи өз кээ бир трюктарды жасаганда өз өмүрүн да тобокелге салып аткара турган кесиптердин бири. Эмне себептен бул коркунучтуу кесипти тандап алдыңыз? Билбейм, бул нерсеге кичинекей кезден эле түрткү болгон, кинолорду көргөндө көбүнчө. Мындай айтканда, көп каскадерлор айтат, Жеки Чанды көрүп биз каскадер болобуз, актер болобуз келчи депчи. Ошол сыяктуу бизде эле ошондой болду. Биздин байкелерди укчумун ат жалында ойнойт, ушундай көп мамлекетке барган депчи. Ошол нерсени мен аябай кызыкчумун да. Ошондон улам келип калдым десем болот. Жакшы. Анан мен чынын айтсам, каскадер десе эле бир жерден секирип, терезеден бирөө менен мушташып деп ойлочумун. Андан кийин ар кандай түрлөрү бар экен. Ошол жөнүндө да кеңирээк айта кетсеңиз. Ооба, негизи ат менен, машина менен ар кандай каскадерлор бар. Бирок бизде азырынча бардыгын жасайбыз. Машина менен да кетебиз, ат менен дагы дегендей. Мындай айтканда универсалбыз. Сиз универсалсыз, э? Биздин каскадерлор бардыгы. Түшүнүктүү. Негизи эле чет мамлекеттерде керек болсо Голливудда деле, Голливудка чейин барып тартылып келген биздин каскадерлор, аябай кыргыз каскадерлору аябай бааланат экен. Балким бул кыргыз жигиттеринин эр жүрөктүүлүгүнөн кабар береби, же болбосо аябай өжөрлүгүнөн кабар береби? Эмнеден улам, эмне кыргыз жигиттеринин эмнесин баалашат чет? Ошо биздики силер айткандай эле эр жүрөк биринчиден. Тайманбайт эч нерседен. Ошо көбүнчөсү ошол биздин каныбызда, кыргызда барбы дейм. Манас атанын канынан калса керек. Ошо биздикилер көп байкелер барып келди, кинолорго чоң проектилерге барды. Биз аларды көрүп сыймыктанабыз. Ошолордун жолун жолдоп, ошолорду косоктоп жүрөбүз. Ошо каскадер болуш биздин билишибизче негизи эле чындык аябай кооптуу кесип. Анан кийин ата-энеңиз кандай карады бул кесипти тандоодо? Биринчи азыр деле айтат, балам байка, бир жериң оорто болбо, аман кел деп кетип атканда сарсанаа болушат. Бирок көнүп калышты. Анткени ар бир адам өзүнүн кесиби болот экен. Бул кесип мага аябай жакын. Түшүнүктүү. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер биздин коногубузга суроо атам, же болбосо каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибизге суроо, кат жолдоп суроо берсеңиздер болот. Биз жооп алганга аракет жасайбыз. Эми биз маегибизди улантабыз. Сөзсүздөр да. Бактыбек мырза, ушул күнгө чейин канча тасма менен иштедиңиз, канча тасмада канча трюктарды көрсөттүңүз, аткардыңыз деген суроо. Болжол менен. Болжол менен көп эле трюк жасадык, буюрса. Кыргыз кинолорунда деле көп иштедик. Мосфильмде 3 проектиге түшүп келдик. Орустардын киносуна. Казактардын 2-3 киносунда каскадер болуп иштедик. Каскадерлорго бул чындык биздин мамлекетте жакшы көңүл бурулбайт, жакшы айлык, маяна, эмгек акы төлөнбөйт дегендей. Чет өлкөдөн Казакстан менен Орусияны салыштырганда кимисинде жакшы төлөп берет, эмгекти кимисинде жакшы баалашат. Мындай айтканда, каяк чоңураак мамлекет болсо, ошол көбүрөөк дегендей. Голливуд андан көп төлөйт дейт. Эми барып көргөн эмес, байкелерден укамыз. Орус андан кийин, казак андан кийин, анан биздин анан биздин мамлекет дейбиз. Анан биздин мамлекет. Анан трюк жасап жатканда мындай айтып жатпайсызбы, көп ар кандай түрлөрү болот деп. Анан кийин сиз үчүн ошо кайсы түрү сиз үчүн оңой? Мисалы, ат үстүндө ойноо же машинадан кандайдыр бир трюктарды жасоо?
Эми каскадер болгондо эми буну жасайм, буну жасабайм деп тандабайт экенсиң. Эмнени айтса, ошону жасай беребиз. Эч качан баш тартпайбыз. Коркпойбуз деген. Эми сиздин жүрөгүңүзгө кайсынысы жакын? Мага баары тең. Анткени баарын жасап көрдүк. Ошон үчүн бул жакшы, бул жаман деп мен эч качан билбейм. Анткени баары кыйын. Баарын жеңсе болот. Биздин билишибизче, сиз каскадерлуктан тышкары актерлук менен да ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, чыгармачылыгыңыз жөнүндө. Актерлук кесибиңиз жөнүндө. Ошо мен азыр Учур жаштар театрында актер болуп иштейм. Ошо киргениме 1 жыл болду. Ага чейин Чүй театрында иштечүмүн, Шашен Термечков атындагы Чүй драма театрында. Ошо менин келишиме ошол кандай десем, ошо каскадер болуш үчүн, ушундай кинодо ойнош үчүн биринчи актер болдум. Бешеналиевда искусство институтунда 5-курсту бүтүрдүм, 5 жыл окуп. Андан кийин каскадерлук кесип алып, ошо менен экөөнү бирдей алып кетип атам, буюрса. Эң сонун азабатсыз. Демек сизди ролго чакырган режиссер сизди алуу менен бирок менен 2 коюн атат. Ошол сыяктуу. Актер, кээ бир режиссерлор мисалы башкы ролго актерди чакырып, анын трюктарын жасаш үчүн каскадерди чакырып отурбай, сизди эле чакырса Оңой болот. оңой болот дейбиз. Эң сонун азабатсыз. Каскадерлук кесибиңиздин иш тажрыйбаңызда сиз үчүн эң татаал болгон трюк, эң мындай аябагандай коркунучтуу деп кайсыл тасмада жараткан трюкту айта аласыз? Буга чейин аткарган трюктарыңыздын ичинен. Буга чейин болгондо биз деген биринчи жолу эме болгон. Жанагы Жарайт Сити деп балдар бар, актерлор. Движение кылыш керек деген кино болгон. Ошондо дублер болгом, айнекти алкалап. Ошондо кичине мага кыйынчылык болгон. Анткени биринчи жолу айнекти алкалагам, түшүнүксүз болгон. Ошондо кичине колдорумду айнекке кестирип алгам. Кесирип аласыз. Демек, бул Жарайт Ситидеги айнекти чыныгы эле талкалашкан. Техникалык жардам жок. Өзүбүз эле жарып чыкканбыз. Биз көргөндө ойлогонбуз, техникалык каражаттар менен. Телегөрүүчүлөр ошондой ойлошот, бирок анын артында мына ушундай адам өмүрүнүн, адам ден соолугунун тобокелге барып жатканын телегөрүүчүлөр басымдуу бөлүгүбүз түшүнбөйбүз аны. Ооба, анан кийин бул жакта WhatsApp'тан келген каттар бар экен, аны окуй кетсем, кыздар жазып жатат окшойт да. Анткени 25 санынан бүткөн абонент. Салам Пирамида каналы каскадер жигит өзү тууралуу маалымат берип кетсе жакшы болот эле. Менин оюмча, бул бала чагы жөнүндө сурап жатат. Туулган жериңиз жөнүндө. Ооба, айтып кетсеңиз. Мен Нарын шаарына караштуу Эмгек дала деген айылда туулгам. Ошо 11-классты ошо айылыман Эмгек даладан бүтүрүп келгем. Бүтүп ошо шаарга келип Бешеналиевага тапшырганбыз. Бүйсара Бешеналиевдин искусство институтуна толук айтайын. Ошо менен бул жакта иштеп жүрөбүз. Азыр бизди Эмгек даладан көрүп жатышабы? Билбейм, көрүп жатканды. Көрүп жатса баарыңарга салам. Салам айтып кетсеңиз болот. Андан кийин дагы каттардын тандайы, мыктыларын узатабы? Ишиңизге ийгилик каап жатышат, ошону окуп кетели. Анан мыктыларын тандашып кой. Кийинкисин узатабы? Мына. Жакшы суроолордун бири болуш керек. Бул деле айымдардан келген суроо. Айымдардан келген. Саламатсызбы? Жубайыңыз барбы дейт. Ошону көп киши сурашып болду. Азырынча бойдокмун. Үйлөнө элекпиз. Ошо. Ойдо бар демек. Буюрса. Эң сонун. Бул каскадерлук дегенде баарыбыз ойлойбуз. Эсибизге кыргыз каскадерлорунун ичинен эң көрүнүктүүсү Алпы дегенде Үсөн Кудайбергенов көз алдыбызга келет. Кыргыз каскадерлорун элестеткенде. Бул инсан жөнүндө сиз канчалык деңгээлде маалыматка ээсиз? Эмнелерди билесиз? Бул адам жөнүндө баарыбыз билебиз. Мисалы, казактар да билет, Номад группасы ошо Казакстанда, бирок баарыбыз айтабыз, алар да айтат.
Каскадерский группа эмнеден улам ачылды эле дегенде алар да айтат, биздин башыбызда Кудай берген Үсенов турат дейт. Биз үчүн ал адам аябай чексиз, сөз жеткис. Ал адам менен биз сыймыктанабыз. Сонун демек казактар да аябай баалашат. Албетте. Жакшы. Жакшы, анан кийин менде мындай суроо пайда болду да. Кино жаатына келсек, кино жаатында кандайдыр белгилер бар экен. Мисалы, режиссердун же продюсердун колунан сценарий түшүп кетсе, анын үстүнө отуруп туруп анан алышат экен да. Кар болсо дагы, суу болсо дагычы. Ал эми каскадерлордо ушундай белгилер барбы? Ар кайсы кесипте ар кандай белгилер болот да. Мындан болбойт, муну болбойт. Мисалы, кара мышык жолдон өтүп кетсе, жаман күн болот деген. Ырым-жырымдар. Жумушка келгенде мисалы бизде оң бут менен киребиз деген сыяктуу каскадерлордо кандай белгилер бар силерде? Бизде деле андай жок. Чоң проект башталганда кадимкидей эми балдар кырсык табаш үчүн, эме кылыш үчүн кичине канча чыгарып, кой союп, же тай союп деген сыяктуу өзүбүзчө түлөө кылып алабыз, Куран окуп дегендей. Анан жумуш башталат. Демек сиздерден накта кыргыздардын ырым-жырымын кармай турбайсыздар. Албетте. Жакшы. Сонун жазаласыздар. Бүгүнкү күндө Казакстандын номад каскадерлор тобу жана Кыргызстандагы мүчөлөрү канча кишиден турат? Кыргызстанда канча киши ушул топко мүчө? Бизден 10дон ашабыз. Казак, кыргыз биригип 60 болот. Сонун. Сиздин негизги ушу каскадерлук чөйрөдө жалпылап алганда, дүйнө жүзүн алганда үлгү алып кумир туткан кишиңиз ким? Каскадер же актер, өзүңүздүн кесибиңиз боюнча? Бизде албетте алыс эле секирбели. Биздин кумир туткан актерибиз Сүймөнкул Жокморов, каскадерлордон Кудайберген Үсенов. Үсен Кудайбергенов. Дагы бизде азыр иштеп жүргөн көп байкелер бар. Султан, Эдил, Тойчу, Мурат, Илиш деген көп байкелерибиз бар. Адилет. Ошолор менен сыймыктанабыз. Үлгү алып. Сиз трюк аткарарда же бир нерсени бир кино тасмага тартыларда эмне кандай машыгуу жасайсыз? Эмне менен тамактанасыз? Кандай тамактарды жейсиз? Ошо жөнүндө айта кетесиз. Бизде андай бул тамакты же тиги тамак же деген болбойт. Спортсмендер. Главное, курсагың ачпаса, курсагың топкосо болду. Көнүгүүлөр жөнүндө айта кетсеңиз. Көнүгүү биздики деле ошол. Залга барабыз, тренировка кылабыз дегендей. Кылычтар бар, кылычтар менен ойнойбуз. Ипподромго барып ат минебиз. Ошо кандай проект болсо, ошого жараша тренировка даярданабыз. Сонун. Бактыбек мырза, сиздин мына ушул каскадерлук кесипте сиз мындай жазабайм деген трюк барбы? Балким мен ушундан баш тартам деген кандайдыр бир принциптерден улам. Каскадерлук жана актерлук кесипте эки кесибиңизде мен ушуну жасабайм, мен ушул тасмага тартылбайм деген кандайдыр бир жеке принциптерден улам баш тарта турган нерселер. Каскадер боюнча айтып кетсем, азырынча эч нерседен баш тартам деп андай нерсе боло элек. Азыр берилген тапшырманын баарын жасайсыз. Кудай буйрса. Эми балким келбей калышы мүмкүн, бирок келгенге чейин аракет кылып иштей беребиз дегендей. Ошо актерскийде болсо, конечно, элге жакпаган туура эмес роль болсо баш тартабыз. Калганын ойной беребиз. Эң жакшы, анан эми WhatsApp'тан келген каттарды кезек берсек, 53 санынан бүткөн абонент жазат: Айзада Жамгырчиева менен кантип бир клипке тартылып калдыңыз эле дейт. Биз билишибизче ооба, клипке тартылгансыз. Кайсы Ал клипте деле мындайча айтканда терс каарман же ошону режиссер айткан мага. Бул эмнеге десем, аны эл өзү таразалап чечип алат деген. Бирөө ойлойт бандит сыяктуу болуп, бирөө башкача айткан. Аны режиссер өзү билет, анан эл өзү чечип алат экен. Көрүүчүлөр өзү тандап алат кандай каарман экенин. Айзада менен түшкөнүмө болсо, ошо чакырышкан, суранышкан, барып түшүп бергем. Ал эми сиздин оюңузча сиз терс каарман болдуңузбу же оң каарман болдуңузбу бул клипте? Мен ал жакта оң эле каарман болчумун. Оюмда. Ошо. Аяк эле бузуп салды деңиз. Аягым эле, көсөм эле.
ооба бул клипти көрүш керек, эмне жөнүндө сөз болуп жатканын билиш сөзсүз үчүн. түрдө негизи эле кыйын актер жанагы эле ошол өзүн мыктымын деп эсептеген каскадер эч кандай трюкту тандабайт дегендей оң каарман болобу же терс каарман болобу актер деле эч кандай роль тандабай аткарат деп коет. Ал эми сизге эми жүрөгүңүзгө кайсыл каарманды чагылдырган көбүрөөк жагат? Оң каарман же терсби? Негизи көп киши айтып коет, сага тез каарман көп жараша бербейт, оң каарман болсоң болот. Ошо романтик болсоң болот, ошого ылайыктуу ролдор сага аябай жакшы жарашат деп айтып калат. Аны эми режиссер чечет да өзү. Кандай киного тартат дегендей. Ал эми менде мындай суроо пайда болду. Азыр деген илим өнүгүп, техника өнүгүп жатат. Анан кийин сиздин оюңуз ойлобойсузбу? Бара-бара ошо каскадерлордун кызматы керек болбой калат, мүмкүн техниканын жардамы менен эле трюктарды жасап коюшат деген ойлор жокпу? Эми андай деле трюктар жасалып жүрөт, бирок баары бир мындай өзү жасаганга жетпейт экен. Угуп калам каскадерлыкына. Анан эми ар ким өзүнө карайт да, каражатына карата тартып баштайт да. Түшүнүктүү. Биздеги маалымат боюнча чынбы, туурабы так маалымат киргизе алалы. Сиздер ушул Номад, Кыргызстандагы Номад каскадерлор тобунун мүчөлөрү Орусиянын Викинги тасмасына тартып алдыңыздар. Ооба. Мына ушул долбоор жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз. Ошо менин эң биринчи проектим, чоң проектим каскадерлык кесип боюнча ошо Викинг болду. Биз Крымда болдук, 2 ай бою съемкада болдук. Ошо ал жакта көп нерсе болду. Ошондо кичине травма алып келдим. Бирок жакшы. 2 ай бою толук съемкада катыштым. Жаракат алгандан кийин да иштеп улантыңыз. Жаракат алгандан кийин 4 күн жаттым. 4 күндөн кийин киписти чечип салдык, бутту байлап алып иштеп жүрө бердик. Эң сонун азаматсыз, биздин кыргыз жигиттеринин өжөр эр жүрөк экенин мына ушундан да байкаса болот. Ооба, андан кийин сиз мында айтып жатасыз, Россия чет өлкөлөрдө да киного тартылып келем депчи. Андан кийин ошо тагыраак тасма жанына келсек, тасма жаатында ошо айырмасы барбы биздин кыргыз эли менен чет өлкөлөрдүн тартуу жагында? Мындай айтсам биздикилерге бирөө сөгүшү мүмкүн. Бирок асман менен жердей. Биздики менен алардыкы аябай эле айырма көп. Мисалы техника жагынан, көп жагынан эле өнүккөн, иштөө жагынан. Ал эми коопсуздук жагынанчы? Коопсуз жагынан дагы ал жак жакшы карайт. Страховка бар ал жакта, баары бар. Жакшы. Түшүнүктүү. Мына ушул Орусиянын тасма жаратуучулары биздин каскадерлорго кайрылып атат. Анан аларда каскадерлык кесип кандай өнүккөн, өздөрүнүн кыйын каскадерлору барбы дегендей, же болбосо өздөрүнүн каскадерлоруна тийбей биздин каскадерлорду чакырып эметкен себеби эмнеде деген? Аларда дагы бар. Аларда жок, биз деле күчтүү, биз деле кыйын дебейбиз. Бирок негизги эле ошо көп мамлекет боюнча арасында ат боюнча эң күчтүү кыргыздар. Эң сонун. Андан жакшы. Бул жакта WhatsApp'тан келген каттар бар экен. Башка өзгөчөрөөк кат экен. Саламатсызбы, Бактыбек мырза? Сизди ырдаганыңызды мен көргөм дейт. Бул чынбы? Эми актер болгондон кийин бардыгы өнөр адамы болгондон кийин билиш керек. Окуп жүргөн кезде бир жазып, клип тартып көргөм. Жакшы турбайбы? Анда туура суроо бериптир. Бир куплет ырдап бериңиз. Ооба, мен сиздин жумушуңузду, кылган чыгармачылыгыңызды абдан жакшы көрөм. Анан мага бир куплет арнабайсызбы деп жазып жатат бул жакта. Келиңиз андан эмесе Биз үчүн жаңылык болуп жатат. Суранычын четке какпай. Албетте какпайбыз. Даярданып, жакшылап. Эскерлерден ырдап берейин. Болот. Кеткен Саройдун гана салкын ай тоосунан
Сагызган канаң учат эсосунан. Санамаганаң албай издесем, кантейин көрө албай койдум ордуна. Баракелде. Баракелде. Бактыбек мырза, сизге бир нерсе айткым келип жатат. Сиз тура эмес кесип тандап алыпсыз. Сиз ырчы болушуңуз керек экен. Азыр деле кечимиз, дагы эки кесибиңизге үчүнчү кесип, ырчылык кесип деле кошо алсаңыз жарашчудай. Эми ар ким өзүнүн ишин кылса жакшы деп коет го, анан ошол сыяктуу эми азырынча эки кесип жетишет. Балким силерден кийин жетимишөнөр аз деп коет. Балким бүгүн сиздин жолуңуз багыңыз ачылып кетти деп Пирамида каналында. пирамидага келгенден кийин ырчы болоюн деген да ой жаралып калат. Балким. Эми ал нерсени дагы эми өзүбүз үчүн, эми баягы ырчы болуп кетпесем дагы өзүм үчүн өзүмө жаккан ырды ырдап клип тартып коюшум мүмкүн. Күтсөк болот экен, демек. Жакшы. Сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге эске сала кетсек, бизде конокто каскадер, актер Нурмат уулу Бактыбек. Эгер сиздерде суроолор же болбосо каалоо тилектер болсо, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдосоңуздар болот. Сөзсүз түрдө биз сиздердин суроолорго жооп алганга аракет жасайбыз. Ал эми биз маегибизди улантсак, Бактыбек мырза, негизи мына ушул чөйрөгө келбей бул каскадерлык жана актерлук кесипти тандабай калган учурда сизди кайсыл тармакта көрө алмакпыз? Мен бала кезимден ошол военный болгум келчү. Тилекке байланыштуу болбой калдым. Бирок эми болбосом дагы ошол жакта жүрөм десем болот. Сиз дайыма эле коптуу кесиптерди тандайсызбы? Аскер адамы болгуңуз Аскер келчү. адамы дагы коптуу келчү. Жакшы. Аскер адамы болуу негизи ар бир жигиттин мекенди коргоо милдети деп коет. Аскерге бардыңыз беле? Аскерге барбай калгам. Ошо аскерге барбагандан улам бул жакка келип окуп калгам. Мен өзүм апамдын колунда өскөм. Ал адам армияга жибербейм деген. Ал адамдын сөзү мага тиген. Мыйзам. Мыйзам. Жакшы, анан бул жакта WhatsApp'тан келген каттарга кезек берсек, Бактыбек мырза, келечекте кандай максаттарыңыз бар дейт. Жакшы суроо экен, жооп берип кетсеңиз. Суроо, келечектеги максаттар. Келечекте максаттар өлө сонун. Баары жакшы, буюрса. Аны убакыт көрсөтөт буюрса. Демек, тагыраак айтканда, сизди ыр жаатында күтсөк болот, үйлөнөсүз. Буюрса. Жакшы экен. Апам деп калдыңыз. Азыр апаңыз көрүп жатабы бизди? Айттыңыз беле? Айткан жокмун. Демек, биздин YouTube'дагы баракчабыздан көрсөтүп койсоңуз болот. Көрүп, сүйүнүп калат болуш керек. Негизи апалар ар бир эле апа балдарына жамандык каалабайт болуш керек. Сиздин апаңыз эмнеси мындай кичинекей кезиңизден кандай тарбия берди эле деген эме суроо сөзсүз түрдө болот го. Мисалы, ата-эне өзүнүн жетпей калган кыялдарын балдарынан көргүсү келет экен да. Сиздин апаңыз да балким мына ушул сиз аскер адамы болгум келчү дейсиз, же каскадер болгум келчү дейсиз, же атаңыз мына ушул кесипти өзүнү эңсеген үчүн балдардан сизден эметкенби деген суроо. Билбейм, көп киши айтып калат. Кимдин баласың, бунун баласы, но атаңа окшош экенсиң, атаң өзү турбайсыңбы деп айтып калат. Атам жөнүндө айтып кетсем, ал армияга барып келген. Мындай айтканда ал моряк болчу. Ал дагы жакшы жерге барып служба кылып келген. Ошо. Эрке болчумун. Апам аябай эрке өстүргөн. Кичинекей нерсе болсо эле кичинекейде жыгылып калчумун, жатып алчумун. Келип эркелетип, анан барып тамак иччимин. Жакшы, ал эми бизге WhatsApp аркылуу да аябай көп каттар келүүдө четинен.
таза терсек. Ооба, бул жакта апайыл жөнүндө сүйлөп жатканда, бул жакка ошондой суроолор келип жатат окшойт. Бактыбек мырза, канча бир туугансыз жана канчанчысысыз дейт. Жакшы суроо экен. Мен 4 бир тууганмын. 2 эжем, 1 иним бар. Баарыбыздын ортобуз 2 жаштан. Кийинки суроо. Бул жакта каалоо тилектер да бар экен. Саламатсыздарбы, Бактыбек байке, сизди сыйлайм, ишиңизге ийгилик, денсаулыкта болуңуз. Мен сизди аябай жакшы көрөм дейт. Бул жакта башкача. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик дейт. Анан көп каалоо тилектер келип жатат. Салам Бактыбек байке, мен сизге бардык жакшылыктарды каалайм, өзүңүз жөнүндө дагы айтып бериңизчи дейт. Бул жаңы кошулган абонент окшойт. Ошондой окшойт, жана жогоруда айтып өттүңүз, бирок дагы кыскача айтып кетсеңиз болот. Өзүм жөнүндө айтканда, Нарын областына караштуу Эмгектал айылында туулуп өскөм. Ошол. Кыска нуска жооп болду окшойт. Бизге келген кийинки кат менен да тааныштырсак, аягы 25 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, кесибиңизди үйрөнүү, каскадерлык кесипти үйрөнүү оңойбу же жеңил элеби? Жаракат көп алсаңыз керек дейт. Эми элдин алдына келип алып, жаракат мындай болду, тигиндей болду деп арстангым келбейт. Болбой койбойт, болот. Кооптуу кесип болгондон кийин. Бирок жакшы үйрөнсө болот. Ал адамдын өзүнөн дагы болот. Ал эми сизге канча убакыт сарпталды ошо каскадер кесипти үйрөнүүгө? Мен өзүм эме кылсам, кичинекейден эле дайынданып, кинолорду көрүп, мисалы бирөө сальто жасаса, ошону жасап, өзүм чыгып алып, анан айылдагы балдарга үйрөтүп, өзүм ошондой кылып жүрчүмүн. Мен үчүн бул кесип кыйын болгон жок. Байкелер менен тааныштым, ошо менен эле түз алып кеттим. Ал эми профессионалдык деңгээлде канча убакыт үйрөндүңүз? Мен Викингке барардын алдында 5 ай дайындандым. Анан ошо менен киного кеттик. Ошо менен өзүбүздү көргөздүк дегендей, ошо менен иштеп келебиз. Жакшы. Айтсаңыз, негизи эле кандай кишилер, кандай мүнөздөгү кишилер каскадер боло алат? Каскадер болуу үчүн кандай сапаттар болуш керек кишиде? Кандай сапат десем, ошо жүрөгү болуш керек, күчтүү болуш керек дегендей. Эч нерседен тайманбаш керек, коркпош керек. Эми ал нерсени аракет кылса, көп эле адам кылса керек. Анан бул эле адам кылат деп чек кое албайм. Ар бир адам аракет кылса, баары колунан келет. Эң башкысы баатыр жүрөк керек экен. Аракет керек. Ооба, аракет. Сөзсүз түрдө. Бул тармакка кызыккан бизде айымдар да кездешеби? Каскадерлык кесипке кызыккан айымдар. Же болбосо тобуңуздарда айымдар барбы деген суроо. Бизде келип иштеп жүргөн кыздар бар. Көп. Алар менен да сыймактанабыз. Аларга да ийгилик. Алар көбүнчө кайсы тармактан келишет? Мисалы, кээбилер спорт менен ашыккан айымдарбы? Актерлук. Эми мындан келди дебейбиз, ошо ар ким ар кандай, ар кайсы тараптан келет. Мисалы, актриса кыздар да келет. Мисалы, сиз деле актер экенсиз, каскадер болуп жүрүпсүз. Биз дагы ошондой кылсак болобу деген дагы суроолорду берет. Алар да келет. Ошо ал өзүнө ар ким аракет кылса, ошо менен кете берет. Сиз саякаттаганда жакшы көрөсүзбү? Саякаттаганда эми иштер менен, жумуш менен саякаттап, биротоло саяктагача иштеп келгенди жакшы көрөм. Ошол. Ал эми кайсы шаарларда болгуңуз келет, кайсы шаарларда болдуңуз эле? Барсам деп биз Казакстан, Москва, Крым ошол жакта эле болдук. Эми Кудай буйрса келечек алдыда дегендей. Көп жерди көрөбүз, буйрса. Антип деле кыялданып бир жака барам деп элекмин. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген суроону узатсак, аягы 43 менен аяктаган абоненттен сиз негизинен кесибиңизди аябай сүйөт экенсиз. Ал бул кесипти тандашыңызга негизинен ким түрткү болду дейт? Буга түрткү болгон ошол эле биздин эле жана сыймыктанган каскадер байкелер, актер байкелер. Ошолорду көрүп, ошолордун жолун жолдогум келген. Ошондон улам болду десем болот. Эң сонун.
ооба WhatsApp'тан келген каттар бар экен. Мен окусуп койсом, 15 санынан бүткөн абонент сүйлөшкөн кызыңыз барбы же көз алдыңызда алганыңыз барбы? Кандай үнүңүздөгү кыздарды жактырасыз дейт. Азыр кызым жок. Кандай кыз десем, мындай кыз, тигиндей кыз деп тандабайм. Главный мага жакса, ыймандуу болсо, баары эле ошентип атат го. Нике кайып, эми буйруганы тургандыр маңдайында. Анан бул кыз, тиги кыз деп мен тандабайм. Көп эле мырзалар өзүнүн апасындай айымды жактырышат, Сизде да ошондойбу? Албетте, ар бир апасы ар бир адам үчүн алтын дегендей. Сонун. Жакшы. Бактыбек мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте аябагандай кенен маектештик, каскадерлык кесип. Бул кесипте ушундай ийгиликтерди, дагы да болсо көптөгөн бийиктиктерди багындыра беришиңизге биз тилектешпиз. Рахмат. Буга чейин Казакстанда, Орусияда болсоңуз, андан аркы жол сиз үчүн Голливуд болсун деген тилекти каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Барыңарга рахмат.